Урматтуу эл журт, урматтуу кыргыз элим, ушундай биздин дагы Алтындар зекет фонду өзүнүн жардамга муктаж мүчөлөрдүн баардыгына тең Хабиб мырза өзү келип, дагы ушундай муктаж адамдардын баардыгына тең колдон келген жардамын көргөзүп атат. Азыр ушул үй бүлө ушундай кичинекей квартирада 3 баласы менен жалгыз бой эне. Өзү кызмат экен, ушундай кичинекей балдары бар экен. Ага Алтындар зекет фондунун атынан 20 000 сом зекет акча ыйгарылды. Хабиб келиңизде дуаңызды атаңызды берип коесуз. Allah razı olsun. Şunday kıynalanlarga yardım berip atkanыңыздарга. Алтындар зекет фондуна чоң рахмат. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй, өзүңүздөр билгендей, азыр эле ушу Бишкектин дагы ушундай Акбата жаңы конушу. Акбата жаңы конушунда дагы ушундай Нуржамал деген эжекебиз бар экен. Нуржамал эжеке ушундай жашоодо муктаж болгондугуна байланыштуу Алтындар зекет фонду менен улантуубузду кайра дагы ушул жакка келдик. Кийинкисин азыр эжекебиздин өзү чыкканда, азыр эжекебиздин өзү менен да сүйлөшөбүз. Чындыгында өтө муктаж, өтө оор. Мындакта апасы, кызы болуп ден соолукка байланыштуу бирок ушундай бир кичинекей бир бөлмөдө жашайт экен. Эпилепсия бар да. Ана гражданство Казакстанда. Ушуну мен такыр больницага жаткызбайын деп калдым. Себеби деген байыным скорый менен барганда менден деген эме сурады да. 20 000 сом сурады. Жазы биринчи. 20 000 сом сурады, мен 20 000 сом актам жок да. Өзүм квартираны сатам. Гражданство Казакстанда. Кыргызстандан мурун эме кылганда деген башында аябай катуу ооруп жанагындай эме болуп атканда. Эки үй бар. Психоневрологический жаткызып атканда 700 сомдон жаткызып атканда врач башка болчу. Анан кийин эле врач өзгөрүлүп калгандан кийин мен 20 000 сураганда жаткыза албай калдым. Мына 3-жыл болуп баратат. Жаткыза элек. Эми муну психоневрологический болгондо эмне? Кишилер менен же уруша кетет, антет дегендей. Ошон үчүн мен 6 айда бир жаткызышым керек да. Мына эже Алтындар зекет фондунан сизге 30 000 сом акча жардам көрсөтүп атат. Мен мына баарына жазып кылып алгам. Ошондо кеткен болобу? Нуржамал эже, Жетишпей атабыз эже. азыр ушундай Алтындар зекет фондунан ошо Алтындар зекет фондунун мүдүрү Хабиб мырза өзү келип атайын мына силердин үй бүлөңүздөргө ушундай өзү фонддун атынан 30 000 сом жардам кылып атат. 30 000 сом силерге зекет. Bu zekat 30 000 so'm zekat. Bu muslimancha yapıyoruz biz. Allah akşam bu. Allah razı olsun. Başka nimesi bizim muhtaç adamga jarda. Rahmat, bize muhtaç adamlarga gelip jardam berген sizlerге rahmat. Kuday sizlerге берекесин берсин. Ден соолук, sizlerге ийгилик бар болсун. Rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun.